Интернетте чуу жаратып аткан Кубанычбек деген чуркаган бала боюнча өз оюмду айткым келди негизичи. Менден башкалар деле айтыптыр, бирок билбейм, мен эмнегедир айткым келди. Анткени мен бул баланы мындай 100% болбосо дагы бир какой-то бир пайызын түшүнөм да бул баланычы. Кандай ситуацияда кандай болуп эмне болуп өскөн, кандай кыйынчылыктарды көргөн примерно түшүнө алам да бул баланычы. Анан бул бала өзү биринчиден ата энеси жок бала экен. Бирок амбициясы күчтүү экен. Мындай көп балдар мындай максат кое албайт. Бул ошонусун баалаш керек да. Олимпийский чемпион болом деп амбициясы күчтүү экен. Значит, бул баланын жүрөгүндө өрт бар да. Бул биринчиден. Анан экинчиден жана өзүнүн эле коллегалары жана антип айтып бул баланын кемчилигин айтып чыгып, өздөрүңөргө кичине бир внимание, мындай авторитет топтойн дедиңерби, ал жагын билбейм. Же кичине үйлүү жайлуу болуп кеткенин эметтиңерби? Балким силердин баягы спортивный достижениялар андан өйдө болуп турса дагы, мунуку спортивный достижениясы силердикинен баягы ылдый болуп туруп, анан буга көбүрөөк внимание болуп, баягы эме болуп кетти да. Кыргыз эл биз аябай мындай боорукер элбиз да. Баягы ошентип чыгып атса, бирок баягы 5 манжа тең эмес да. Ошол эле кыргыз эли өзүнүн эле коллегалары кайра бул андай эмес, бул баягы медальдарын баарын мынтип алган, тигинтип алган, анан ал бул нерсесин сатып алган деп чыгып атышпайбы? Мен антип негизи туугандар, ошо коллегалар эле ушул негизи душманды алыстан издебе деген чын да. Өзүнүн эле мындайча айтканда чогуу чуркап жүргөн эле чогуу эле коллегалар эле ушинтип обсирать этип атат да, эми орусча айткандачы. Бул туура эмес негизи туугандар антип чыкканыңарчы. Негизи спорттон чоң ийгиликке жетем десең, сен только спорт менен машыгышың керек. Только күнүгө эртең менен 1 мал, кечинде 1 мал, күнүгө 2 мал стабильно сен только ошол спорт менен алек болушуң керек. Только ошол. Жеген тамагың, уктаганың, туура уктап, туура тамактанып, туура витамин жеп, сен только ошол олимпийский чемпион болом дедим, сен только ошол жөнүндө ойлонушуң керек. Болду, сага мындай мен кантип үйлөнөм, мен кантип үйлүү болом, мен кантип машина алам, мен кантип квартиранын акчасын төлөйм, кантип кийинем, тиги окуумдун контрагын кантип төлөйм, антем мынтем, и жол кирем жок, и тамак жегенге акчам жок деген нерсени сен вообще ойлобошуң керек. Сен только тренировка кылышың керек. Мисалга айтып кетели, мына Хабиб Нурмагомедов, мунун атасы Хабиб Нурмагомедов муну өзү деле ачык эле айтат. Менден дагы көп таланттуу, менден да күчтүү спортсмендер бар эле, бирок мен атам мени көзөмөлдөп карап, баягы финансы болсо финансыда жардам берип, тренировка кылдырткан үчүн мен чемпион болдум деп мойнуна алган, интервьюларында бар. Даже мына алыс албай эле Кыргызстандан эле алалык, мына Жоломон Шаршамбеков, Акжол Махмудов, мына Акжол Махмудовдун атасы мына тамак ашын, ичкен жегенин, квартирасын, кийимин бүт көзөмөлдөп турган. Акжол Махмудовдун бир туугандары мына баардык эле эмелери күрөшөт. Көзөмөлдөп бүт баарынан карап берип турган, көрдүңөрбү? Бир адам керек, сөзсүз керек. Мындай жалгыз дарак мындай эме болбойт дейт. Жалгыз дарак токой болбойт дейт. Жалгыз дарак көгөрбөйт дейт. Жалгыздык бул динде дагы айтылат, бул баягы шайтан жалгыз адамды батыраак сындырат экен да. Ошон үчүн баягы намазды дагы жамаат менен окугула, жамаат менен жүргүлө, жамаатка байлангыла деген ошол дагы бекеринен эмес да. Анан мунун мындайча айтканда эч кимиси жок болсо, өзү детдомдо өссө, же атасы жагынан, же энеси жагынан, же бир тууган жагынан эч кимисинен поддержка жок болсо, азыр монтип үйлүү болуп, кичине болсо да машиналуу болуп, кыргыз эли анча мынча болсо да поддержка берип атканы, бул плюс эмеспи туугандар? Бул наоборот плюс да. Эми жананты достижениясын айтып, эгерде баягы алдап койгон болсо, ал Кудай алдына барганда өзү жооп берет. Кыргыз эли биз жардам берип, аракетти кылып, ушинтип баягы кылып бергендери, бул кыргыз элине Алла ыраазы болсун, чындыгындачы. Бирок могу 5 манжа тең эмес да. Муну тең кыла албайбыз да. Мына бирөө узун, бирөө кыска да. Ошондой эле арасында баягы душманды алыстан издебе деген эле өзүнүн эле коллегалары наоборот муну баягы эми убагында балким айтып атышат, колдогонбуз, биз да колдоп жүргөнбүз депчи. Колдоп атсаң анда значит дагы колдоп кой да. Дагы колдоп кой, бүттү, эмне болмок эле, эмне сен кемип кетпейсиң, мисалчы. Ошол Кубанычка мен айтарым,
Молодец. Сендей балдар негизи жүрөгүндө, значит, от бар экен, ошондой чоң амбицияларды койгонуң, бул значит сен күчтүү адамсың да. Күчтүү адамдар гана ушундай чоң максатты кое алат, туугандар. Анан Кудайым буйрса ошол максатыңа жеткенден тайба, аракетиңди кыла бер. Жаш кезиңде азыр таш чайнап, белиңди бекем бууп, ийгиликтерди багындыра бер, Кудайым буйрса. Ассаламу алейкум достор, кандайсыңар? 4-5 күндөн бери интернетте бир Кубанычбек деген балдар үйүндө өсүп, могу жакында эле бир спорттук мекемеде калпак кийип отуруп, калпагына бир орус аял чеч дегенде ал менен тартышып, эмне үчүн улуттук баш кийимди сен чеч деп айтасың деп аябай коомчулукка чоң бир талкуу жараткан, баары көргөн. Андан кийин ал өзүнүн жашаган жерин, подвалда жашаганын, ушу жертөлөдө жашап аткан видео чыгарып, мамлекет ага жөн карап отурбастан квартира белек кылды. Бул сонун интернеттин, телефондун күчү менен квартиралуу болуп атат. Бул аябай сонун. Кээ бир азыркы учурда спортсмендер кайрылып чыгып атпайбы? Бул деген алдамчы, мошенник. Эми бул балдар үйүндө жашаганы, бул мошенничество эмес, бул чындык да. Андан да сырткары бул калпакты кийип жүрүп, ошо калпакты бир мекемеге барганда, ошо калпактын коргогону, мындайча айтканда калпакты, улуттук баш кийимди сыйлаганы бул чындык. Бул калп эмес. Андан кийин жана спортсмен дегендер чыгып атпайбы? Кандидат мастер спорта, международный класса тиги бул деп. Бирок кээ бир спортсмендер бул мошенник, буга квартира берди, бизге жок, андай эмес. Муну жакшы бир көз карашта карап коюш керек. Мен оюмча, спортсмендер айтып чыккан спортсмендерге мен эч кандай претензиям жок, нааразычылыгым да жок. Болгону жакшы көз караш менен карап койгула болду. Силердин мекенди сүйгөнүңөр, могу спортсмендерге ушу спортко канча жыл салым кошконуңарды мен сыйлайм. Кыргыз эли да сыйлайт. Бирок каждыйыңарга мамлекет, эси олимпиадага барып багындырып келсеңер, мамлекет өз жагынан жардам берип атат. Бирок бул азыр өзүбүздүн бул Кубанычбек деген жигитти балдар үйүндө чоңойтур. Мен студент кезимде бир чоң уюмдарды ачып, балдар үйүнө, карыялар үйүнө ар бир жума күнү барчубуз да, колубуздан келген жардам берчүбүз. Ошол жака барып, өзүбүз мындай жатаканада жашаган студенттерди көбүнчө алып барчумун. Кийин ажырашуулар аз болсун, балдар үйүнө түшпөсүн, картайганда ата энесин мисалы жаман жерге тыштабасын, карыялар үйүндө болбосун деп карыялар үйүнө барчубуз. Жардам берип, ал жакта балдар менен карыялардан бата алып, ушундай жакшы нерселерди кылчубуз да. Азыр мен көрүп, Кубанычбек квартира алганы мен аябай өзүм алгандай эле сүйүнгөм, бирок чындыгында. Анан могу туура эмес маалымат таратып, ага кайра против чыгып аны текшерткенде бул туура эмес деп ойлойм мен. Лично мен өзүм, мен каршымын. Макул алды, бир жараныбыз ушу балдар үйүнөн чыгып бир квартиралуу болуп калды. Эмнеси жаман бул? Эмнеси жаман? Сенин чөнтөңөрдөн кеткен жок, атаңардын же апаңардын же тууганыңардын акчасы кеткен жок. Бул мамлекет берип атат. Мамлекеттин казынасынан кетип атат. Булар эч кандай көрө албас болбош керек. Келе андан көрүп айтат го, жетимдин чекесине сыласаң дагы бул согуп дейт. Жетим баланы, мындайча айтканда, балдар үйүнөн чыккан баланы басындырып, ага жаман нерселер жазып, кайра текшерткенин такыр кереги жок. Келе жакшы көз караш менен эле үйүң кут болсун. Спортсмендер, силер дагы талыкпай эмгек кылгыла, ийгиликке жеткиле, силер да квартиралуу болгула. Келе бири-бирибизди колдоп, жаман нерсе жазбай. Лично мен могу балдар үйүнөн чыккан балдарга могу против чыгып аткан үчүн, же калпакты же спортту сүйгөн үчүн эмес, мен ушу балдар үйүнөн чыккан үчүн мен аябай колдоп атам. Келе барыбыз жакшы ойдо бололу. Могул азыр бизде Кубанычбек деген бир жөө чуркаган бир балабыз чыгып атпайбы? Жетим бала экен, детдомский бала экен. Ошого асылып аткан могул жөө чуркаган спортсмендер. Мен силердин араңардан бирөөнүн ушундай бир амбициясы менен бир спортсменди көргөн эмесмин. Ушул элдин алдына чыгып мени колдоп койгула, мен монтип олимпиадага чуркайм деген бирөөңөрдү көргөн эмесмин. Анан кийин эле капталдан чыга калып эле өзүңөрдү профессионал сезип антип минткениңер туура эмес. Эми ошол детдомский балага асылганыңар эле калды эле. Макул, эми ал алдап койгон учурда деле, бирок менин оюм боюнча ал алдаган жок. Ал өзүнүн бир чемпионский бир олимпиадага чейин чуркайм деген бир амбициясы бар экен. Ошентип неме кылган үчүн элдер жардам берип атат ага. Силер деле чыкпайсыңар бандан, биз ушинтип олимпиадага чуркайбыз, жардам бергиле десеңер, кыргыздардан колдоочулар деле бар. Жөн эле отурасыңар, анан биз терибиз кетти, анан тигибиз кетти деп. Зачем жетим балага асылып атасыңар, түшүнбөй атам. Үйүн алып алып бөлүп алгыңар келип атабы? Жөн эле койбойсуңар. Карапайым эл жардам берип аткандан өздөрү жардам берет. Балдар, кыздар чыкпады же, сиз айтып кеткенчи. Анын жанында болбойм, бирок менде маалыматтар бар.
кичине баягы эме болуптур да, ичкүйдүүлүк кылгансызбытыр. Ичкүйдүүлүк мага эле баягы үй берип коюп атат, анан машина берип коюп атат. Анан тигилер деле жанымда жүргөн мурунчу. Мен даже анча мынчасына жана күчтүүрөөк бир оруско чыкты го. ооба. Мен ошондон жардам сурагам мурун 2021-жылы Качы сайда жүргөндө. Эжеке, мен өзүм эле эжекем болот экенсиз көлдөн. Жардам бериңизчи, мен сиз менен машыккым келет, сизден мотивация алгым келет. Мен анда действительно катуу формада болчумун. Анан жана сиз айтып кеткен медалдар, эмелер боюнча бүт баарын мен далилдеп, атайын эмеге чыгарып койдум өзүм соцсетимечи. Чуркап баратканымды, детский домдо чоңойгонумду, ошол тиги медалдарымды атайын баягы эме катарындачы, далил катарындачы. Эгерде ишенбей же жооп берип кетиңизчи дебедиңизби? Ошолорго ушул жооп жетиштүү эле болот го дейм. Мен чыгып кеттим да элдин эмесинечи. Калпагым менен анан үңкүрдө шап анда жашоо татаал эме болуп, сиз айткандай бузулуп кеткен жокмун. Ошого карап баягы берди да өкмөт тарапчы, баягы эметипчи. Үй жок экен, үй берели депчи. Жана мен эмеме караган жок деп баягы тигилер айтып атпайбы, бул деген тигиндей оңай болгон деп. Спорттук даражага караган эле жок да. Ага деле караган жок да. Адамдык просто адамдык эме, мээрим төгүп деген бар го кыргызда, ошондой болуп атат да. Улай таламдын эмеси суноосу ал жерде ар кандай болот. Анан эме болот, куса болот. Ата-энелер таштап кеткен, кээ бирөөнүкү каза болуп калган, кээ бирөөнүкү вообще белгисиз, мага окшоп. Кээ бирөөлөрүнүн документи жок, көбүнчөсүнүн документи жок болчу. Менин да документтерим жок болчу. Соттун чечими менен бүтүргөн. Эми баягы эч ким эмессиң да, сен көчөдөгү эле жанагы таштандысың да. Ошондой болуп, ал жерде кыйын жашоо, оңой эмес. Ата-энесин күтүп, ыйлаганда, терезени карап турганда. Терезени карап, ыйлайсың, күтөсүң. Эмеге деле эмес, курсакка деле эмес, баягы бир жылуу сөзгө эме болосуң да. Моралдык тараптан. Моралдык сөз эле, бир сөз келип эле. Кубанычбек, сен жакшы баласың, молодец, баары жакшы болот десе эле, ошого тоюп каласың да. Ошон үчүн айтат экен да, төрөгөндүк эмес, баккандык депчи. Анан мээрим төгүп койсо ошол жакшы экен да. Мен ошо башыман өткөрүп калдым да. Жокчулуксуз, бирок ошону Кудай буйрса балдарыма, кыздарыма көргөзбөй, аялдарыма көргөзбөй, аялыма, жакшы аялдарыма деп турабыз айтып атам. Кечирип койсоң. Тиги эми аялыма ошо үй бүлөмө көргөзбөй, жакшы мээрим төгүп, жакшы спорт, эгерде балам эмнени кааласа, мисалы хоккейчи болобу же улакчы болобу, мен ошонусун колдойм. Аялым ким болгусу келет, активист болгусу келеби же үйдө эле отургусу келеби, колдойм анда. Кызымды да ошондой эле мээрим төгүп, бир жакшы очор бачар үй бүлө болгон. Достор, мына азыр машыгуудан кийин рух ордого кирейин деп атам. Кичине рух ордодон рухтарды жаңылатып, рухумду көтөрүп, кыргыздын аякта деген Манас атабыздан баштап Чыңгыз Төрөбулга чейин Каникей энелерибиз, Курманжандап энелерибиз бар. Ошол жерде сиздерге өзүмө дагы дух алып, сиздерге да дух берип келем. Жети областка. Бишкекте смог болуп атат, ошого келип таза абада келип көрүп кетсеңиздер болот, сейилдеп. Анда эмесе кеттик эле. Кыргыз элим, кыргызда жакшы сөз бар го. Эшигине эме короосун көрүп, эшигин өт деген, мына короо киргенде эле караңыздар кандай эле көрүнүш, абдан жакшы көрүнүш. Эшигин көрүп көрүнөт, э? Эшигин өтүп көрүнөт деп айтат сага. Агайым менен бартам азыр. Кубаныч сага дагы чоң рахмат. Келип сейилдеп тур. Машыкканыңа да туура болобу? Машыкканга да жакшы жер экен. Таза аба. Манас атабыздан баштап ал белгилеп кетпедимби? Чыңгыз